Ош шаарынын көчөлөрү кардан тазаланган кар атайын техникалардын жардамы менен башка жакка чыгарылууда. Шаар аймагындагы унаа жолдорунда туз себүү жана кар тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул иштерди Ош тазалык ишканасынын Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын жана жолдор башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзүшөт. Бул жылы калаага жаңы келген техникалар толук сыноодон өттү. Жаңы техникалардын жардамы менен Ош шаарындагы жөө адамдар жүрүүчү тротуарлар да тазаланды. Мамат Назирбаев Ош тазалык ишканасынын айдоочусу. 5 жылдан бери аталган ишканада иштейт. Айдоочунун айтымында жылдан жылга ишканага алынган жаңы техникалар алардын ишин бир топ жеңилдетүүдө. Өзү негизи кар күрөгөндө 2 адам жүрчү элек бул машинада. Туз жүктөлгөндө туз катып калчу элек үстүндө. Ошону бир адам неме кылып, түрткүлөп, неме кылып ошону сепчү элек. Бул машинанын быйыл алды өтө жакшы экен. Эч бирөөнүн жардам кереги жок экен. Үстү жабылат экен, тузду өз сээп, өз неме кылат экен. Күрөш боюнча дагы өтө жакшы экен. Качествосы эми неме лопаткалары жакшы экен. Ошол эми машиналар жаңы, жакшы өтө. Ош тазалык муниципалдык ишканасынын жаңы алынган техникаларынын катарын жөө адамдар жүрүүчү тротуарларды тазалаган бул атайын унааларда толуктады. Тротуарларды тазалаган техника шаарга өтө керек болгон. Анткени жааган кардан кийин тротуардагы муздар эрибей, жөө адамдар жүрүүчү жолдордо ыңгайсыздык жаралган. Бул жылы техника келгенине байланыштуу тротуарларды өз учурунда тазалап, сыноодон өттү. Шаардын бүт эле тротуарларына жетиштик да. Өтө жакшы техника иштесе болот. Өзгөчөлүгү ушул жеңилирээк да, эми ушу ишке жакшы, ыңгай. Ош тазалык муниципалдык ишканасына 33 техника бюджеттен алынса, 4 техника Ош шаарынын мэриясынан демөөрчүлөр аркылуу берилди. Ал эми ишкананын өздүк эсебинен дагы жаңы 2 техника сатып алынган. Жалпы 2025 жылы Ош тазалык муниципалдык ишканасына 39 техника алынды. Биз азыр 100% техникаларыбыз толугу менен жаңыланды. Жалпы тазалыкка 33 дана бирдик техника берди. Анын ичинен быйылкы кышка даярдыкка бизге туз чачуучу техникадан 4 техника, ал эми жөө жүрүүчү жолдор тазалаганга 5 техника, жалпы 9 техника ушу кар күрөп жол тазалаганга бөлүнгөн. Кечээки жааган кардан бардыгы биринчи сыноодон өтүштү. Ага чейин кыш жеңил болгондуктан жолго чыкпай атышкан. Кечээки карда аябай көп жаады. Бизги жумушчуларыбыз түнү менен иш алып барып атышты. Өз убагында тазалоого жетишип калдык. Аталган ишкана Ош шаарынын административдик райондорун, анын ичинде жаңы аймактарды да тейлейт. Акыркы жылдары автопарктары жаңыртылып, заманбап таштанды ташуучу унаалар жана атайын техникалар алынды. Кыш мезгилине чейин эле биз кышка даярдык жүргүзүлгөндө карталар бекитилип, ар бир ишканага жолдор, жөө жүрүүчү жолдор толугу менен картага бекитилип бизге берилет. Ошо бөлүнгөн территориябызда биринчи чоң жолду тазалайбыз. Андан кийин кооптуу болгон мектептин алдыларын, больницанын алдыларын тазалап туруп, андан кийин жалпы шаар боюнча жөө жүрүүчү жолдорду тазалап чыгабыз. Буга чейин жөө жүрүүчү жолдордо каралбай, травма алгандар көп болгон. Быйыл Ош шаарында мындай учурлар аз эле катталды. Өз убагында сууга карабастан жетишип тазалап бердик. Техникалары ишкананын өндүрүштүк техникалык базасын чыңдоо менен бирге шаардын тазалыгын камсыз кылуу, кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү менен иштин сапатын да жакшыртырары белгиленүүдө. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.